14-майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырам, саламатсыздарбы? 13-майда Ататүрк паркынын аймагында жайгашкан курулуштардын маселеси боюнча кала мэриясында жыйын өттү. Ага мэр Айбек Жунушалиев Минкапка караштуу архитектура, курулуш жана турак жай, коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев жана тиешелүү кызматтардын жетекчилери катышты. Парктын аймагындагы объекттерди демонтаждоо жана бузуу иштери 20-майга пландаштырылган деп айтылат билдирүүдө. 12 апрелде кала мэри Ататүрк паркынын аянтын 92-жылдагы калыбына келтирүү жөнүндө токтомго кол койгон. Шаар бийлиги паркка 43 гектар жерди кайтарып, мыйзамсыз курулган 100дөн ашуун объекти сүрдүрүү пландалып жатканын билдирген. Кийин парктын аймагынан жер жана үй сатып алган бир нече жаран мүлктөрү сүрдүрүлүп калышы ыктымалдыгынан улам президент Жапаровго жардам сурап кайрылышкан. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 2-майда болгон окуянын чоо жайын иликтөө боюнча ведомстволор аралык комиссиянын иши жыйынтыкталды. Анда Катмы жайлоосунда Манас айтуу учурунда жүк ташуучу унаа ондогон балдарды коюп кеткен. Натыйжада 30га жакын мектеп окуучусу жабыркаган. Комиссиянын корутундусунда уюштуруучулар тарабынан катышуучулардын коопсуздугу камсыздалган эмес. Облустук жана райондук ички иштер органдарынын жетекчилери өздөрүнүн милдеттерин так аткарган эмес. Билим берүү мекемелеринин жооптуу адамдары райондук жана облустук администрациялар менен өз ара аракеттенүүнү жана маалымат алмашууну талаптагыдай жүргүзгөн эмес. Иш чараны уюштуруу 1-майдан 5-майга чейинки расмий эс алуу күндөрүнө туура келгени үчүн татаалдашкан деп жазылат. Ага ылайык 21 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылып, 6-оону кызматтан бошотуу сунушталды. Мурдагы премьер-министр Игорь Чудиновду курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башкы директору кылып тайындаган буйрук жокко чыкты. Бул тууралуу 14-майда президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Чудинов жаңы кызматка барганын бүгүн эртең менен энергетика министрлигине таянып азаттык жазган болчу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 89-беренесинин 3-пунктуна ылайык энергетика министри Талайбек Ибраевдин Игорь Чудиновду курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башкы директору кызматына дайындоо тууралуу буйругун жокко чыгарды. Ошону менен бирге энергетика министрине аталган чечимди кабыл алууда мамлекет башчысына тийиштүү маалымат бербегени үчүн эскертүү берилди деп айтылат маалыматта. Энергетика министринин башка буйругу менен аталган ишкананын башкы адиси Равшанбек Касымов курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп дайынданганы айтылды. Курулуп жаткан электр станциялар дирекциясы 2023-жылы министрлер кабинети тарабынан улуттук энерго холдингдин ордуна түзүлгөн. 2024-жылдын 28 февралында Камбар Ата бир ГЭСи дирекциянын башкаруусуна өткөн. Чудиновду 2007-2009 жылдары Курманбек Пакиевдин тошунда премьер-министр болгон. 2010-жылдагы апрель революциясынан кийин кызмат абалынан кыянат пайдаланууга шектелип кармалган. 2015-жылы Чудинов Бирбол партиясынан парламентке депутат болуп келген, бирок 3 жылдан кийин жерлерди мыйзамсыз трансформациялоо боюнча кылмыш ишине байланыштуу мандатынан ажыратылган. Милиция өгөй атасы тарабынан сабалган 3 жашар кыз мурда да кордук көргөнүн билдирди. Бул тууралуу 14-майда Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхаджаев Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында билдирди. 2 ай мурун ал кыздын буту сынып ооруканага жаткырылган экен. Анда кулап кетип буту сынды деген маалымат менен жаткырышыптыр. Териштиргенде анда дагы кыздын бутун өгөй атасы сындырганы маалым болду, деди Ашырхаджаев. ИИМдин башчысынын орун басары окуя боюнча кыздын энесин дагы жоопко тартуу керектигин, бирок ал 5 айлык боюнда бар болгондуктан бошотулганын билдирди. Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү кызды 8-майда чоң энеси үйүнө алып чыгып кеткенин, учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин билдирди. Кыздын мээси чайкалып, оң жана сол тарабынан кабыргасы сынып, буту санынан сынып кеткен. Чүй облусунун айылдарынын биринде 3 жашар кыздын сабалганы тууралуу майдын башында белгилүү болгон. ЖМКлардын маалыматына караганда, сабалгандан кийин өгөй атасы кызды итканага түнөөгө мажбурлаган. Окуя боюнча кыйноо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Азыр кыз чоң энеси менен жашайт. Президент Садыр Жапаров аялдарга жана балдарга карата зомбулукка ыкчам жооп кайтарууну тапшырды. Өлкө башчысынын басма сөз кызматы билдиргендей, президент Жапаров 13-май күнү акыйкатчы Жамиля Жаманбаеваны кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө өлкө башчысы аялдарга жана балдарга карата зомбулук фактыларына ыкчам жооп кайтаруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле президент Жапаров акыйкатчы институтунун алдына коюлган милдеттерди аткарууда ишмердүүлүгүн күчөтүүгө ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө дайын
даяр экенин билдирип, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо боюнча алдыңкы тажрыйбаларды алмашууда эл аралык кызматташтыкты чыңдоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Аны менен катар жолугушууда сот адилеттигине жетүүнү жакшыртуу, жарандардын юридикалык сабаттуулугун жана маалымдуулугун жогорулатуу, ошондой эле басмырлоого жана адам укуктарын бузууга каршы күрөшүү боюнча чараларды күчөтүү маселелери талкууланды. 14 майда Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту жазуучу публицист Олжобай Шакирди массалык башаламандыкка чакырган деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратты. Олжобай Шакир 23-жылы август айында кармалып, андан бери ТИЗОдо отурат. Анда УКМКдан Шакир социалдык тармактардагы баракчаларында бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыкка чакырыктарды камтыган чагымчыл мүнөздөгү билдирүүлөрдү жарыялоого айыпталганын билдирген.